карантинди кандай өткөрдүңүз? Коронавирус барбы же жокпу? Рахмат, карантинди баарыбыз эл катары өткөрдүк. Мындай айтканда бүт эрежелерин баарын тең кармап, үйдө эч жака чыкпай. Эми менин жеке оюм, вирус албетте бар. Грипптин мындай айтканда бир түрү болуп атат, балким мындай өтө татаалдашкан түрү болуп атат, ал бар. Бирок мени бир жерден ойлондурганы жана өкүндүргөнү биздин өкмөттүн акыркы кезде байкасак, бул ковид деген проектке абдан чоң мындай айтканда алаксып кетишти да. Буга чейин мейли 2-3 ай бизди карантинге катарып же өзгөчө аба кырдаал киргизди, анан өзгөчө абал киргизди, болгон бүт баарындай инструменттер колдонду дагы. Анан бул ковид деген проектке мындай айтканда бүт баарын садака чабылды. Бүт баар деген эмне? Бул экономика биринчи очередь. Ошонун баарын тең садака чабылып туруп, азыркы учурда мына биздин мамлекетибиздин экономикалык процесстер бар токтоп калды. Эми албетте чек ара башка мамлекеттер аларды ачыла элек, мисалы каттамдар жүрө элек. Бирок биздин ички өзүбүз мамлекетибиз ансыз деле кедей болсо, кедей эмес, эми жакыр десем дагы жаңылышпайм. Жакыр болсок дагы аны дагы ошол кичинекей болуп жаткан арамдан зорго жүрөгүмө согуп аткан экономикабызды таза эле токтотуп салдык да, жүрөктү токтотуп, эми азыркы учурда мына кан айлануу системасы, экономикалык кан айлануу мамлекетте толугу менен коллапска жакындап атат да. Жакын арада эгер биз дефолт болсок, мен таң калбайман. Ошон үчүн ушул жерден мен айтып кетет элем, биздин өкмөткө азыркы учурда бул ковид деген оюнчук менен ойногонду токтотуш керек. Чересчур увлечение болуп кетти. Азыр мына республика штаб дагы кызмат кылып атпайбы? Анын башында биздин биринчи вице-премьерибиз жетектеп атат. Эми урматтуу биринчи вице-премьерибиз, сиздин негизги функцияңыз бул экономика, коопсуздук, чек ара маселеси турат, мигранттар мына Оренбургтан келип жатат, ички мына биздин мал средний бизнестин өкүлдөрү турат, алар баарын иштебей турат. Эмнегедир ал киши тек гана маска менен күрөшүп атат да. Премьер-министрибиз болсо эргүүгө мындай эс алууга кетип калды. Бул туура эмес. Ошон үчүн мен азыр ушуларды колдонуп чакырып кетирем да, урматтуу өкмөт, азыркы республика штабты токтотуп, межведомственный штабты гана түзкүлө, мына бул жерде биздин Минздравдын өкүлдөрү буларга бергиле, бүттү. Эми мындан ары булар мынтыканы межведомстволор өздөрүн эле контроль кылып кетет. Эми биз будан чоң маселе турат, Баткенгече чыры чыкты, экономикасына турат. Адам өмүрүнөн дал ушул экономикалык абал алда канча бийик турабы деген суроону койгум келип атат да. Эмне себептен сиз мындай ойлоп атасыз? Балким баягы адам өмүрүн алган алуу дал ушул коронавирус тарабынан аз болгондугу үчүн дал ушундай ойдосузбу деген суроону бергим келип атат. Бизге ушуга чейин өкмөт тараптан массалык маалымат каражаттан ушул ой салынып келди да, бул өтө туура эмес. Же экономика, же адамдын өмүрү дегенде кечирип коюңуздар. Экономика деген бул нан, тамак. Эгер нан тамак ичпесең, суу ичпесең, сиз 3 күндөн кийин өзүңүз эле мындай айтканда эч кандай вируссуз эле ден соолугуңуз чын болуп туруп, сиз деле тиги дүйнөгө кетип каласыз. Бул туура эмес, мындай айтканда выбор дегендечи. Экөөнү тең алып барышыбыз керек. Мына азыр Кудайым буйрса, мейли мына 1 айдын ичинде токтойт деп койгом, Кудайым буйрса дейли. Токтогондон кийин эмне кылабыз дальше? Наныбыз жок болсо, экономика токтоп турса, мал средний бизнес иштебесе, мына менин билишимче ар бир мындай 4-үнчү ишкана бүгүнкү күчүдө өзүн банкрот жарыялады. Бул эбегейсиз жоготуу. Бул ковидтен да страшный болот. Эртең социалдык жарылуу калып кетет. Буга ким жооп берет? Бул бир. Экинчисинен мына биздин урматтуу президентибизди өкмөт мажбур кылып койду сырттан акча алып келүүгө. Мейли алып кел, рахмат президентибизге. Эми бирок ошону өкмөт биздин мамлекеттин мындай айтканда жүгүнө үстүнө ал акчаны, карыздарды жүктөп атат. Аны үчүн ким жооп берет? Мындай айтканда көп суроолор жаралып атат. Чын айткандачы. Ошон үчүн мен айтып кетет элем, оба вирус бар, аны жок дебейм. Бүт мындай айтканда штабтын болобу же Минздравдын айткан бүт жана правилаларын биз жазышыбыз керек, тазалык, гигиена жактан. Бирок мынчалык деңгээлде көтөрүп чыгып, ал менен алаксып кеткен, кечирип коесуздар, мындай айтканда мамлекет деңгээлде биздин өкмөттүн оюнчугу болуп калды да. Буну токтотуш керек да, токтотуш керек.